УКМК кезектеги дагы бир Өзбекстан менен Кыргызстанды байланыштырган жер алдынан өтүүчү туннелди тапты. УКМК тарабынан аткезчилик иштерин аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө чек ара кызматы кызматкерлери менен биргеликте 11-июнда Ош облусунун Кара Суу районунун Кара Суу шаарында үйлөрдүн биринен кезектеги 3-чү туннель табылды. Жогорудагы дарек боюнча тинтүү иштерин жүргүзүү учурунда имараттын биринин кире беришинен жер асты туннель табылып, аталган үйдүн ээси кыргыз жараны экени аныкталды. Тергөөнүн жүрүшүндө маалым болгондой, туннель 2021 жылдын сентябрь айларынан тарта казылып иштей баштаган. Ал өзбекстандык Рустам аттуу таанышы менен кылмыштуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргыз Республикасынан Өзбекстанга эл керектөөчү товарларды жана чет элдик валютаны мыйзамсыз алып өтүү максатында туннелди казуу иштерин башташкан. Жүргүзүлгөн иликтөө иш-чараларынын жана тергөөнүн жүрүшүндө Кыргызстандын жараны күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, кылмыштын жасалышынын бардык жагдайларын тактоо үчүн тергөө органдары менен толук кызматташууга даяр экендигин билдирди. Азыркы учурда бардык зарыл болгон ыкчам тергөө иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин Кара Суу районунда мындан башка дагы 2 мыйзамсыз контрабанда туннели табылган. Алар боюнча дагы тергөө иштери жүрүп жатат.